эми бул жерде өкүнүчтүү бир нече моменттер бар да, мыйзамда эмес, жалпысынан немени айтып атам да, ошол Бурулай Турдалы кызын ала качып кеткен, анан 30 жаштагы Марс Бөдөшев азыр камактабы же амнистия менен чыгып кеткен жокпу или колония поселениеде жүргөн жокпу? Он сейчас точно в тюрьме? Урматтуу жетекчилер, укук коргоо органдары, айтсаңыздар. Азыр ошо отурган жерин барып текшерип келсек, чыгып кеткен жокпу? Маалыматыңыз барбы? Жазасын өтүп атат, анын ГСИнден такташ керек. Ал жазасын өтөт, анын статьясы бул ала качуу эмес, аныкы адамдын өмүрүн кыюу менен соттолгон. Адамды өлтүрүү менен, өлтүрүү беренеси менен. Бирок эми негизги себеп ушул маселеде болуп атпайбы? Бул бир, экинчиси деген Айзада Канатбекова боюнча ошол жерде милиция кызматкерлери, ошону көзөмөлдөй турган, көңүл бурбаган милиция жетекчилери кайра эле жумушка орношуп, кайра эле иштеп жатышат да, туурабы, урматтуу жетекчилер? Ошол убакытта РОВДны жетектеген адамдар кыска мөөнөткө жумуштан кетип, бирок кайра келип иштеп атышпайбы? Бул эмне жөнүндө айтат? Туурабы? Мен эми суроомо жооп берсеңиздер, иштеп атышат да. Кетирдиңер ошол убакытта ызы чуу, резонанс болгондо, азыр кайра иштеп атышат да. Туурабы? Да. Ну и раз вам неудобно коллег комментировать, то я вам скажу, да, они опять работают. Эльвира Жалалбековна, саламатсызбы? Бул айтылган эки факт боюнча бизде кызматтык илде жүрүп. Микрофон жакыныраак ала аласызбы, Сураныч? Сиз айтып аткан эки факт боюнча МВДда Ички иштер министрлигинде кызматтык текшерүү жүргөн. Кызматтык текшерүүнүн жыйынтыгы менен бир нече жетекчилер Вася не виноват болуп калдыбы? Жумуш ордунан алынып, жумуштан төмөндөтүү менен колдонууга деп приказ чыгып, өз жазасын алышкан. Нет, почему? Он на равноценной должности руководителем вернулся. Сейчас, спустя какое-то время. Вы проверьте, пожалуйста. Биздин жаза боюнча, биздин өзүнүн дисциплинар жаза боюнча жумуштан төмөндөтүү колдонуунун мөөнөтү 1 жылда. 1 жылдан кийин кайра, да? 1 жылдан кийин. То есть эртең дагы бир кызыбызды турмуш курам деп неадекват урдап кетип, өлтүрүп салса, анан ошол РОВДнын ичинде каза болуп калса, руководителдер, ну ничего, 1 жыл я отдохну, анан 1 жылдан кийин кайра башка районго руководитель болуп барам деген сөз. Ал боюнча биздин милиция кызматкерлери кылмыш жоонуна тартылып, алар соттолуп кетишкен. Ал боюнча. Мен башканы айтып атат. Сиз кимди айтып атасыз? Ооба. Мен башкаларды айтып атам. Берке кызматтык териштирүү жүрүп, кылмыш алар кыймыл аракеттерде кылмыш аракеттер жоктуктарды айтып атам. Кылмыш жоонуна тартылган, алар соттолуп, органдан давно эле кетишкен алар. Ошол убакытта жетектеген РОВДнын жетекчиси кайра башка кызматка отурбайбы? Именно там, где это произошло. Массалык маалыматтарда журналисттердин ошо бүт эмелери чыкпады беле? Кеткен киши именно руководитель непосредственно РОВД. Я не про сотрудников, я про руководителя. Моралдык жоопкерчилик деген сөз болуп атпайбы? Ошон үчүн мен бул суроолорду берип атам да. Эльвира Жалалбековна, ал убакта ал боюнча кылмыш бизтерге эмес, милиция кызматкерлери үстүнөн. Аны ГКМ менен баш прокурор тергеген болчу. Алар ар бир кызматкердин өзүнө юридикалык баа берип, бул жетекчинин кыймыл жосунда кылмыш ишин белгилери жок деп чыгарышкан. Урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, мен бул суроону эмнеге берип атам? Жалпысынан ала качуу деген статья бизде жок болуш керек. Получается, адам кишини, есть похищение человека, есть статья похищения женщины отдельно с целью вступления в брак. А женщина не человек болуп калып атат да биздин мамлекеттечи. Өлтүрүп кетсе, ничего страшного, те же руководители могут продолжать работать. Просто это пока ваших детей никого не коснулось, вы на это тоже будете закрывать глаза. Пока детей моих коллег не коснулось, они тоже будут на это закрывать глаза. Я без обид говорю, но это умирают-то дети простых смертных, невысокопоставленных лиц. Если бы это случилось с кем-то из высокопоставленных, тогда закон давно бы отменили, статью ала качуу. Ошол эле, да?